Чек араны коргоп турган жоокерлерге жетүү оңой эмес. Анткени жол татаал. 4500 метр бийик ашууну ашып, тоңуп турган дарыянын үстүнөн өтүп, 318 км жол жүрүү керек. Дал ушул жол 60 түтүн отурукташкан Сарыжа Сыр төрөнүнө дагы алып барат. Жергиликтүү тургундардын айтымында 11 сепаратист болбогондо бул жолдун көйгөйү азабы билинмек эмес. Эмне кылабыз? Айра жок, мына бир сенен акырын өтөбүз, тыгылчулар тыгылабыз, мына ийиздер турат дагы эле. Мына бир жума болду, кичинекей бир баласы менен тыгылып калыш, мына эмне деген азап чечти мына. Семьясы биякта, өзү мына ушул жерге келип түлөштү. Мына жөө барышып, канча километрге чейин жөө барышты башта. Сыр төрөнүнө каттай турган жолду мергенчи Акчолтой Асанов жакшы билет. Мергенчинин айтымында жолдун кышкы жайкы азабы бар. Кышында жол кыскартып, муз менен өтүшсө, жайында 70 км жолду айланып өтүүгө туура келет. Көпүрө болсо 3 жыл мурун агып кеткен. Кайра көпүрө салуу арызын жергиликтүү тургундар болгон жердин баардыгына беришиптир. Бирок сөз угулган эмес. Бул көпүрөнү алып кеткенине туптура 3 жыл болду быйыл. Жылда эле быйыл эркиде салып беребиз дейт. Былтыр келип алып олардын брод кылып ого өтөр сууну бузуп салды. Жазында канча машина чөгөт, канча машиналар жарабай калат. Ушу көпүрө калды, унутуп калды, өкмөт эмне кылып атат, жаны биз карап да койбойт да. Бияктын эл андагындай. Элдин баары арызданып атат, бирок эч ким элдин арызын укпайт. Мындай жагдай аймакты жердеген жалгыз эле элдин түйшүгү эмес. Тоскоолдуктар чек арачылардын ишине дагы кедергисин тийгизет. Себеби январь айынын 23-үндө Кыргыз-Кытай чек арасын бузуп кирген 11 белгисиз адамды кармоо үчүн аймактагы Кара Сай жана Акшыжак чек ара тозотторунун кызматкерлери дал ушул жол аркылуу барышкан. Учурда чек арада абал тынч болгону менен жоокерлер үчүн кызмат өтө оңой эмес. Бирок мамлекеттин эгемендүүлүгүн жана аймактын бүтүндүгүн коргоо жоокерлердин башкы милдети. Бул жердеги кызматкерлердин экөөсү дал ошол 11 кишиден турган белгисиз топту жок кылууга катышкан. Болгон кырдаалды баяндама бердик. Ушу караңгы кирип баратат. Атайын дайындалган кошундар кечигип атат. Караңгы кирсе аларды биринчиден качырышыбыз мүмкүн. Экинчиден ушу караңгы киргенде ушу бирибизди атып баягы эме болушу мүмкүн деп. Төраганын өзүнөн буйрук алдык, ушу мыйзам негизинде чараларды көргүлө деп. Ушу күн түшүп калган маалда ушундай түтүн эме болуп баштаганда тилер баягы качууга эме кылышып бизге да ок чыгарышты жана барикиндин мынтыгы менен. Ошол моментте мага тийип калды, мага тийгенден кийин биз дагы ошо эме кылууга туура келди. Бетин катып мактангысы келбей интервью берген эки жоокерге өлкө башчысынын жарлыгы менен эрдик медалы тапшырылган. Талайбек Илипаев, Жакшылык, Чортоновское облусу, Күн Сереп.